Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, Ош шаарынын тургундары. Биз азыр Ош шаарындагы Манас Ата Кечи району, мурунку ХБК Кечи районунун ылдый тарабында тагыраагы мына ошол Кудайберди унаа теттерин саткан базардын алдында турабыз. Бул Салиева көчөсү, Манас Ата Кечи районундагы Уркия Салиева көчөсү. Эки тараптуу көчөлө жол болчу, көрүп турганыңыздардай, бир тарабы тосулуп, азыркы учурда оңдоо иштери башталды. Унаалар ушул Салиева көчөдө наркы көчө менен эки тараптуу болуп, двухсторонний болуп катталып атышат. Маалымат катары айта кетейин, мунун долбоору былтыркы жылы башталган болчу. Сынооз тазалоо иштери, баягы жолго чыгып кеткен жеңил курулуштар, дүкөн, контейнер, кыскасы бардык мыйзамсыз курулуштар алынган. Андан кийин мына ушул быйылкы жылы өзүңүздөр көрүп тургандай ремонт иштери башталды. Кудай буйруса, мына ушул асфальт алынып, лотоктордогу алынып, жол кеңейтилип, жаңыдан асфальт болот, жаңыдан освещение болот, прожектор түнкү жарыктандыруу, лотоктор коюлат. Бул жакта тротуарларга дагы эски брусчаткалар алынып, жаңы брусчаткалар басылат. Кудай буйруса, мен ойлойм, канча убакытта бүтөт экенин билбейм, балким ушул күзгө чейин бүтүп калышы мүмкүн, же балким эмки жылы. Бирок мына ушул ХБКдагы бульвар Салиева көчөсү башынан аягына чейин, аяк жагы мына ушул Разаков паркына чейин болуш керек. Ошол жерге чейин толугу менен жаңыдан курулуп бүткөрүлөт. Бүгүн мына ушул Ош шаарында Салиева көчөсүн оңдоп түзөө иштери активдүү фазасы башталды. Сиздер көрүп тургандай, бул жакта оор техникалар иш алып барып атышат. Eski asfaltın katmarın buzуп, unalarga жүктөп, ташып кетип, андан кийин бул жолдор кеңейтилип, кийинчерээк трамбовка болуп, жаңыдан кайрадан асфальт болот. Бул жакта шаардык мэриянын кызматкерлери, атайын тиешелүү кызматкерлери, вице-мэр Жасур Азимов, жана ошондой эле капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Алтынбек Пирматовдор дагы мына ушул жерде азыр көчмө жыйын кылып көрсөтүп атышат. Долбоор бул жакта. Көтөрүп тургачы 2 мүнөт. Турасыздар. Бүткөндөн кийин мына ушундай кооз абалга. Болду, рахмат.